Алмаз Кушбекович, мен сизге эмес, сизге ушул 3 суроону бере турган мурда министрликтерге кайрылып, алар бюджетин санап туруп, анан сиздерге айтсынчы 3 маселе бар эле да. Ошону просто сиз угуп алсаңыздар. Алтынбек Аскарович, мен аэропорттон биздин Сурда вид спорта ограниченный, ЛОВЗ, люди с ограниченными возможностями, команда деген азиатский оюндарга Малайзия кетишиптир, сиз курстасыздар да. Анан 2022 жылы Олимпийский игрелерге баратканда биздин президент менен жолугушуптур да, ошол командаларыбыз. Жолукканда Сурда олимпийский спортко, бул мы калган эми башка спортторго тең деп туруп, анан призовой фонд берилет деген сөз айтылып калыптыр да. Жаш жигиттер да. Анан эми ошол балдар деген мына азыр мага жазып атышат да. Урматтуу коллегалар, угуп алсаңыздар, шумно да. Бизде золото менен келиптир, 1 золото, 3, 4, 5 серебро, 2 бронза алып келишиптир да. Анан ошого кайрылып атышат да. Кичине эми алардын жанында деген тренерлери бар экен да. Ушу бизге мотивация үчүн бизге бул жааттан бизге аябай кыйын, түшүнөсүздөр да. Депутаттарга айтып койгулачы, паралимпийский спортко бөлүнөт деп мына азыр дагы бюджетке салынып атыптыр, бирок булар уже конкретно с 3 по 8 декабря они выиграли, чемпионы, молодцы, келишиптир да. Анан келгенде аларга, ну, естественно, их не так встречают, как других наших спортсменов. И финансово их не так поощряют. Но сөз айтылып калгандан кийин ошол аткарылыш керек деп ойлойм да. Ошону көзөмөлгө алып коесуздарбы? Эгер бизден бир кат керек болсо, мен ойлойм, депутаттардын баары колдоп берет да, если каражат маселеси болсо. Ошону карап койсоңуздар, анан Алмаз Кушбекович да буну колдоп берет болуш керек деп мен ишенем.